Имануру Кадырбеков, салам алейкум. Мына кредиттик макулдашуунун тексти менен жакшылап таанышып атам. Анткени майда чүйдөсүн карап алсаң, ошол жерлерден алдырып коебуз да кээде. Бул жерде жазылып турат: өзгөрүлмөлүү пайыздык ставка колдонулат деп. Орусчасы плавающая процентная ставка деген бар экен. Анан туура эмес котордо да англисчеsin карасам ал деле ушундай экен. The loan is subject to a variable interest rate деп турат да. Бирок сиздер айтып атасыздар бул жакта займ мөөнөтү 12 жылда түзөт, жеңилдетилген мөөнөтү 3 жыл, пайыздык ставка 1%, анан тигиндей мындай милдеттемелер боюнча 0,5 деп. Мен ушул шарттарды көргөн жокмун келишимден. Каяктан алдыңыздар? Бул Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын шарттары. Жок, келишимде көрсөтүлбөптүр, туурабы? Мен тапкан жокмун бул жактан. Сиздер ушу көрсөткөн маалыматтагы. Жок, келишимде бар. Жазылат. Такпы? Мен карадым. Мейли бир дагы карап көрөлү. Экинчиси, кредиттик төлөмдүн графиги барбы? 12 жыл деп дүңүнөн айтып атасыздар. Финанс министри менен ЕБРРдин графиги бар. Бул жакка эмне тиркебедиңиздер? Мен убакытты сактап атам, эгерде мына көрсөтүлгөн болсо мага азыр таап бериңиз бир аздан кийин. Макулбу? Алдыма келип деле көрсөтсөңүз болот. Себеби мен тапкан жокмун, карап чыгып атам. 3 тилден карап чыктым. Анан дагы бир нерсе, долбоорду ишке ашырууну колдоо боюнча консультант тандалып алынды дейт. Ал кандай консультант, каяктан келген консультант, кандай негизде тандап алдыңыздар? Бул 5.4-тү карасаңыздар келишимдеги. 5.04. консультантты тандап алышты. Бул ЕБРР өздөрү каржылап консультантты иштетип атышат да. Өздөрү каржылап. Ошолорго көрөстөргө айлыктын көбү ошо консультанттарга кетет. Карыз төлөй турган биз болобуз да. Ушул жактарында бир бекем болсо жакшы болот эле. Анан макулдашууда мындай дейт да, зайымчы дейт. Кыргыз тарап автобустарды компримирленген жаратылыш газында иштеген автобустарды сатып алууга ниетте турат деп көрсөтүлгөн дейт да. А бул газ деген азыр актуалдуулугун жоготуп баратпайбы? Эмне үчүн электромобиль эмес? Газды билесиздер, Россиядан импорттойбуз. Акыбалды көрүп атасыздар ал жакта. Күндөн күнгө кымбаттап баратат. Бул туура маселе көтөрүп атасыз. Бирок электроавтобуста алабыз деген кийинки долбоорлорубуз бар. Алар менен дагы астыңыздарга келебиз го АБР тараптанчы. Бирок баасы, мисалы үчүн автобустардын баасы бир 120-130 миң доллардын тегереги болсо, электроавтобустардын баасы 320 миңге чейин экен, бир 2,5-3 эсе кымбатыраак болуп атат да. Бизге азыр көлөмүн толтура алсак, анан кийинки мезгилдери сиз айткандай баягы электроавтобустарга өткөнгө биз иштерди эме алып барабыз. Эми кыргызда бир сөз бар, өзүңдө болбосо ааламда жок депчи. Биздин балдар өзүбүздүн мекендештер Белес деген автобусту чыгарды. Ырым үчүн деле бир 5-6 тонна заказ берсеңиздер болобу? Ушул каражаттын эсебинен. Ооба, биз баягы айтылбадыбы, 10 автобус буюрса чыкса, ушу биз ошону алганга даярбыз. Ушул кредиттин алкагындабы же башкабы? Жок, биз жергиликтүү бюджеттен ушу 1,5 миллиард сом акча каражатын карап атабыз. Буюрса ошонун ичинен биз иштетип чыгабыз бул маселени. Эми акча келип атат, капиталды сыртка чыгарбаштын аракетин кылыңыздар. Бизде калсын, салыктардагы, өндүрүшчүлөрдө калсын, Рахмат.